Билал Апазбеков 9 жашта. Ал ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендигине карабастан күн санап ар тараптуу өсүүгө умтулуп келет. Май айындагы энелердин майрамына апасы үчүн ырбелек кылууга абдан мыкты аракет жасады. Мен динени апам менен таанысам, мен апамдын көйнөгүнөн тааныгам. Билалдын үй бүлөнүн шартында окууга, өзүн өзү өнүктүрүүгө, билим алууга ата-энеси жакындан жардам көрсөтүп келет. Учурда ал 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата Үмүт шамы коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган кароо сынакка катышкан. Ден соолугу жана мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жана алардын үй бүлөлөрүнүн арасында мындай сүрөт тартуу таймашы үй бүлө менен чогуу иштөөгө үйрөтүү максатында өткөрүлүп жатат. Бул бала көчөргөн. Бул машина кен. Бул кен. Билалга мамлекет тарабынан 4400 сом өлчөмүндө жөлөк пул төлөнөт. Аны караган апасы үчүн 2019 жылдын 1-январынан тартып ден соолугу жана мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын энелеринин эмгек акысы да төлөнүп баштаган. Азыркы кезде ар тараптуу колдоолор менен кошо балдарды коомго аралаштырган иш-чаралардын уюштурулуп, алардын кызыгуусун жогорулатууга шарт түзүлүп жатканына апасы ыраазы экендигин айтат. Иннабат деген эжеке бар, ошол келип ар келгенде ар түрдүү көнүгүүлөрдү үйрөтөт. Балам көпчүлүккө аралашып, ойногонду үйрөндү, сүйлөп, өзү сүрөт тартканды үйрөнүп жатат. Ушунчалык аракет кылып жататтар. Чоң рахмат айтам. Дагы да болсо ушу балам билим алып өнүгүшү үчүн мен колумдан келишиче балама жардамдашып окутканга даярбыз. Өзүбүздүн мектептен да келип окутуп билим алып жатат. Билал сыяктуу мүмкүнчүлүгү чектелгендигине карабастан өсүүгө умтулган өспүрүмдөрдүн арасында 6 жаштагы Рабия Шакирова да бар. Ал бий бийлөөгө кызыгат. Энелер майрамына карата Рабия да апасы үчүн атайын бий даярдаган. Г. К. Д. Т. Э. Ж. Ж. З. 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 И. Ал эми Хасан Жусупов болсо угуу мүмкүнчүлүгү чектелгендигине карабастан тамга таанып окууга, билим алууга аракеттенип жаткан кези. Хасанды кат сабаттуу кылууга анын ата-энеси эле эмес, айылдагы мугалимдер да кызыктар. Өзү эле эжекей айткандан кийин, тапшырма берип кеткенден кийин анан биз үйрөтөбүз. Анан мен өзүм үйрөнүп, анан буга үйрөтөм. Буга балага үйрөткөндөн кийин өзүң да үйрөнүп калат экенсиң да. Аялуу катмардагы балдардын миң түркүн өзгөчөлүгүнө карабастан аларга бирдей мамиле кылуу максатында мындай иш-чаралар Үмүт шамы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелеринин коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулуп келет. Аялуу катмардагы өспүрүмдөр менен толеранттуу болуу, жаш жеткинчектерди балалык мезгилинде чексиз мээрим төгүп, өзгөчө көңүл бөлүп, татыктуу тарбия берип чоңойтууга, алардын туюп жаткан бактылуулук сезимдерин жогорулатууга жалпы коомчулук кам көргөндө гана биздин келечектин мыкты инсандары болору анык. Каныша Яшымова, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.